Ырчы Кысайкал Кабылова тамада Эрнис Бөрүбаевди депутат болуш керек деп эсептейт. Бул тууралуу пикирин ырчыгы социалдык тармактагы баракчасына бөлүштү. Кыргыз элин кыйын күндө таштап кеткен жок. Колдон келишинче жардам берип жүрөт. Аллах разы болсун. Бүгүн менде бир ой жаралды. Менин байкем депутат болуш керек деген. Сиздер кандай ойлойсуздар? Кыргызстанга оозу менен эмес, колу менен иш аткарган дал ушу менин Эрнис Бөрүбаев агамдай адам керек. Сизди көпчүлүк эл депутат болушуңузду каалап жатат деп пост бөлүштү ырчы. Жакшы Кудай өзүң иштеп атасың. Көрүп атабыз, угуп атабыз, молодец. Биз жасабаган ишти сен жасап атасың. Айван жасабай турган иштерди адамдар жасап аткандыгын көрүп, анан элдин реакциясын көрүп, анан ошол көчөдө калган 14 күндүк наристеси менен көчөдө калган, дагы башка көчөдө калып аткандардын эч бир жерге тамагы жок калып аткан жалгыз бой энелердин, жактылардын баардыгынын немесин алып чыгып атасың. Бул коомдо жакшы резонанс пайда кылды да. Эң негизгиси биз ошол уктап жаткан кээ бир баягы курсагы токторду ушул көйгөй бар. Булар ушу биздин коомубуздун ичинде, биздин арабызда, ушу бизде кошуна болуп жашап атат. Көңүл бурбай келебиз. Ошо жакшы көңүл бурулуп берди. Проблемаларды сен жакшы жеткирип бердиң. Мындай коом уктап аткан коомчулукту ойготуп, ушу ишке салып койду. Ушуга мен ушу министр катары ушулардын ушул маселелерге жооптуу адам катары мен сага ыраазычылыгымды билдирем. Анан баягы күнү өзүм да ойлонуп жүрдүм эле, кантип ушундай адамдарды кызматыма салсам экен депчи. Мен өз кызматымда иштетсем экен деп ойлонуп атсам, бирөө сунуш берип калды. Неме депчи, азыратын билбейм. Ушуну кызматкер кылып албайсызбы деп. Өзүмчө ойлоп, эгерде туура көрсөм, ошо кызматташайлы. Сен и так эле биз аны айтсак дагы, бул поштаны бербесек дагы сен бул ишти кылып атасың. Анан бирок ушул коомдо болгон көйгөйлөрдү биз укпаган, биз билбеген дагы бир маселелер болуп турган болсо, биз менен тыгыз байланышта болуп, өзүңдүн баягы бул багытта көп нерсени көрүп, көп нерсени башынан өткөрүп калдың, балким сунуштарың болот. Мындай кылсак болот экен, мындай кылсак мынага кандай деп ойлойсуз деп кеп кеңешиңди берип турсаң. Сен мен ойлойм, бул мынау жагдайга жараша эле сен бул ишти кылып ошол менен эртең токтотуп коет деп ойлобойм. Сен бул менен оорудуң. Эми Кудай буйрса көпкө чейин бул ишке дагы кайдыгер болбой, колуңду сунуп, дагы көп иштерди кыласың деген үмүтүбүз бар. Анан мынау туура көрсөм, эгерде ушу өзүмдүн коомдук кеңешчи деп сени мынтип документ менен документтештирип коеюн деп атам. Эртең ушу чогуу иш алып барайлы. Сага ушундай бир күбөлүк жасап койдук. Кудай буйрса куттуу болсун. Мындан кийин эми сенден дагы көп жардам күтөбүз, кеп кеңешиңди күтөбүз. Балким ошол жерлерден болгон бизге жетпей аткан сөздөрдү, ойлорду, акылдарды жеткирип турасың деген ойдобуз. Менин телефонумду билесиң, кабинетимди билесиң. Каалаган маалда 24 саат телефон менен чалып, чогуу иштешели. Анан ошо кылып аткан ишине биз аябай ыраазыбыз. Көңүлүн алып, бир эмгектерине белгилеп жүрөм. Сенин дагы кызматыңды Кудай буйрса мына аз да болсо бир ушундай ардак бир аматы менен белгилеп коюуну туура көрдүк өзүбүздүн командабыз менен. Ардак грамота Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги. Бөрүбаев Эрнис Кабылович мамлекетибиздин социалдык өнүгүшүнө кошкон зор салымы, жардамга муктаж аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ар тараптуу колдоо көрсөткөндүгү жана министрлик менен тыгыз кызматташтыгы үчүн сыйланат министр Кочкоров, Бишкек 2020 жыл. Рахмат, куттуктайм. Ушул Кудай буйрса дагы дем болот сага, күч болот деп ишенебиз. Кылып аткан ишин дагы көбөйтөсүң, дагы күчөйтөсүң деген үмүтүбүз бар. Рахмат. Сиздин да ишиңизге ийгилик. Биздин тартып аткан видеолорубуз максаттуу экенине дагы бир жолу ынандым. Анткени максат ушул сиздерге окшогон мамлекеттик чоң деңгээлде иштеп аткан агаларыбызга жетсе экен деген максат менен тартып атканбыз.
ар бир видеомдо сиз айтып берип атасыз, гаражда жашагандардан бери, кечээки 11 күндүк бала менен көчөгө чыгып калгандан бери, демек баардык видеолорду көрүп аткан экенсиз. Колдон келишинче элибизге кызмат кылганга даярбыз. Сага рахмат. Кээ бирөөлөр мына айтып, эми пиар кылып атасың башка дегендер да болуп атты. Башынан мен дагы мындай карап, бирок мындай сразу чыга койбой такайын да карап турдум, кандай болот экен депчи. Анан бирок жакшы, анан бир жолу өзүң айттың, атайын кылып атам мен депчи, силерди көрсүн деп кылып атам деп. Туура айтасың. Кээ бир учурда биз ушул биздин кайрымдуулук кылып аткан адамдарды атайын көрсөтүп коебуз. Эмне себептен башкаларга өрнөк болсун деп. Башкалар да ушундай иштерди кылсын деп. Себеби чын айтыш керек, баягы биздин колубуз кыска болуп атат. Бутубуз көп жерге жетпей атат. Себеби мамлекеттен бизге бөлгөн каражат ошонун баардык муктаждарга жеткиргенге, баардыгынын мүдөөсүнү, баардыгынын көйгөйүн чечүүгө тилекташы жана мүмкүнчүлүк жетпей атат. Ошондуктан биз бул жерде мындай социалдык мобилизация кылышыбыз керек да. Элибизди орготушубуз керек. Элибиздин мындай кандай десем, бир жакшы нукка түшүп, бири-бирибизге баягы туугандык мамиле кылганды үйрөнүшүбүз керек да. Эң негизгиси адамдык мамиле. Мына кечээ акыркы мына видеолорун аябай менин жүрөгүмө оорутты. Бул мен эле эмес, жалпы Кыргызстандын баардык жарандарынын жүрөгүн оорутtu. Ошондуктан мындайлар болбосо деген максатта ошолордун баардыгы сабак болсо деген ойдомун. Мына кээ бир учурда үй бүлөдө балдарга болгон мамиле, аялга болгон мамиле, мына зордук, зомбулуктар. Анан ошонун баардыгы ушул аркылуу мына ушундай бир көрсөтүүлөр аркылуу бир тарбиялуу мааниси бар да болсо. Мен ойлойм, Кудай буюрса, сен туура жолдосуң, ушундан кайтпагын, башка дагы ошо өзүңө окшогон шоу бизнесте жүргөн адамдар дагы мен көбүнө байкап билип жүрөм. Мындай жашыруундагы мындай жардамдарды берип жүрөт. Ушу сенден кийин дагы көбөйөт деген чоң ишеним бар. Рахмат сага, ийгиликтер боло берсин.